Мындан 2 жыл мурда бага Кыргызстандан бирөө телефон чалды. Дамыла телефонуңузду бирөөлөрдөн алдык эле. Менин апам бар. Апамды умрага алып барсам деймин. Кандай дейсиз? Алып кел. Бирок апам миллиондон бир или миллиардтан бир оору менен ооруйт дейт. Кандай десем, апамыма өзүнчө шарт түзүш керек. Скорый помощтор болот экен, машина атайын. Атайын кызмат, спец машина болот экен. Ошону менен алып жүрүшүбүз керек. Деп ана мага сүрөттөп берди. Машина ушундай машина болуш керек деп. Аны интернеттен издеп карасам, Меккеде, Жиддада жок экен. Эр-Рияд шаарынан бир борбордо бар экен ошол. Бир аптанын ичинде кызмат кылып бергенге $20 000 дейт. Ошол мен алып келем дейт. Мен айттым, $20 000 деп атат, бир аптага. Десем, алып барабыз, проблема жок дейт. Апам болгондук үчүн алып барам, апам барам деп атат, алып барам дейт. Сен апаңды мындай алып келсең болбойсуң, болбойт. Ал ооруйт экен. Жанагы кыймылдаганда денеси укаланып түшө турган болуп калыптыр сөөгө. Ошондой оору менен ооруйт экен апасы. Кыргыз жигит, эки бир тууганбыз дейт. Германияга ташыйт экен, Японияга ташыйт экен, апасынчы. Бирок ошондой спец машина менен алып жүрөт экен. Кыргызстандан машина менен мейли, ал сүйлөштүк, келе турган болсо, келгенден кийин тавафка кантип кирет? Мен айттым, проблема жок, андай болсо бул бүтүрөт. Гостиницага деле өзүнчө эшик менен кирет экен ал машина. Тавафка кирбейт экен да. Мусулман адамдардын ичинен мусулман болуп турса дагы Меккеге келип Кабада акчасы проблема жок дейт. Бирок келе албайт экен. Аллах Таала бастырып мына жерге бардыгыбызды талбия айтып келтирип койгон, Аллах Таалага шүгүр кылалы. Аллахка көп шүгүр кылалы. Бул басып келгенибиз, угуп келгенибиз, сүйлөп келгенибиз бул баа жеткис байлык. Аллах Таалага шүгүр кылалы. Аллахка шүгүр кылуу 3 түрдүү болот экен. Шүгүр кылуу. Биринчиси тил менен шүгүр кылабыз, Тил менен алхамдулилла, Аллага мактоолор болсун, Кудайым сага шүгүр, Аллахым сага шүгүр деп шүгүрчүлүк билдиребиз. Тилибиз менен. Анан жүрөгүбүз менен. Жүрөк менен ошол чындап, чын жүрөктөн билдиребиз. Үчүнчү түрү бул дене менен, бүткүл денебиз менен шүгүр келтиребиз. Кантип? Алла Тааланын буйруктарын аткарсак, бул шүгүр. Аллах Таала парз кылган 5 намаз парз кылып койгонбу? Шүгүр эле. Намазды карап көрүң. Намаздын өзүндай сүрөтүн карасаңыз, шүгүр келтирип эле. Алхамдулилла дегенде сөзүбүздөн баштап шүгүр келтирүүдөн башталат, Алхамдулилла, аламдардын Роббиси Аллага мактоолор болсун деп баштайбыз да. Башыбызды ийгенибиз не? Ал деле шүгүрчүлүк. Чекебизди жерге койгонубуз не? Шүгүрчүлүк. Жаратылган махлуктардын ичинен адам гана чекесин жерге кое алат экен. Аллах кала шүгүр ошол чекем жерге тийгендиги үчүн. Чекебизди жерге койгонубуз не? Аллах Таалага шүгүр деген сөз. Шүгүр кылалы. Сиздерге насаатым, Кудай Таалам сиздерди бастырып алып келдиби? Бастырып алып келди Меккеде. Ушул нерсеге шүгүр кылалы. Кайра кайтканда өзү негизи келгенде максат тооба кылып келгенбиз да. Эми шүгүр кылалы. Сиздерге насаатым, кайра кайтканда дагы ушул шүгүрдү кыяматка чейин, өмүрүбүз өткөргөнгө чейин Кудай Таалага шүгүр деген боюнча өтөлү.